алам жакшы сөзүн угаарым, жан дүйнөмдү жарык кылган чырагым, мүнүшкөрдөй мүлдөнөргө таптаган, мүрөк сулуу мөлтүрөгөн булагым, кең дүйнөнүн кереметин үйрөткөн, кең пейилдүү көркөм адам мугалим демекчи. Саламатсыздарбы дили таза, билими күч агайлар, пейили кең күн меримдүү эжейлер, түйшүгү жанга баткан, түшүмү жан жыргаткан ардактуу кесип ээлери, жалпы эле мугалимдер. Баарыңыздарды 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөргө тынчтык жана түйшүктүү ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Ошону менен катар кийинки куттуктоо үчүн сөз кезегин Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жемурат Фулукбек Иматовичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу мугалимдик кесиптин ээлери, кымбаттуу кесиптештер. Бардыгыңыздарды Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан келип турган мугалимдердин кесиптик майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Бекеринен мугалимдерди падышаларды, илимдердин падышасы деп бекеринен айтпаса керек. Албетте бул сөздө калет жок. Мугалимдик иш канчалык түйшүктүү, канчалык майда, канчалык кыйын экендигин жон терибиз менен сезебиз. Себеби биз да бир топ жыл мектепте катардагы мугалим болуп окуучулар менен иштешкенбиз. Бирок бир жакшы жери окуучулар менен иштешкен канчалык кызыктуу, ар кандай жаңы методдор менен кызыктуу сабак өтсөң рахат аласың, окуучунун күлкүсүн уксаң кубанасың дегендей. Мугалимдин дагы бир жакшы касиети мугалимдей кичипейил, сылык адам бул дүйнөдө болбосо керек. Чоң кичүүгө дагы сылык мамиле жасап, жалаң гана жакшылыктарга үндөгөн мугалим болуп эсептелинет. Бир да окуучуну жаман болсен, уурулук кыл, кылмыш кыл деп бир да мугалим айтпайт. Жалаң гана жакшылыкка, тарбиялуулукка, патриоттуулукка, ынтымактуулукка, биримдикке гана үндөгөн бул мугалим болуп эсептелинет. Албетте быйылкы окуу жылыбыз башталгандан кийин мына 15-16 сентябрда Тажик Республикасынын агрессорлор тарабынан биздин Лейлек районубузга кол салынып, бир топ үйлөрүбүз талкаланды, бир топ үйлөрүбүз тонолду. Ошонун ичинде биздин 100ге жакын мугалимдерибиздин үйлөрү өрттөлүп тонолгон. Убакыттан пайдаланып, мына ошол кесиптештериме билим берүү бөлүмүнүн өзүмдүн атымдан сабыр кылыңыздар демекчимин. Кудай буйруса, мамлекетибиз бар, эч убакта сиздерди жолго таштап койбойт. Сөзсүз түрдө бардык чыгаша болгон мүлктөрүңүздөр толугу менен мамлекет тарабынан камсыздалып берилет деген ишеничтемин. Биз быйыл жылыга ушул 300ге жакын мугалимди районго жыйнап алып туруп, ушул жерде чоң торжество майрам кылып өткөрчү элек. Быйыл биз ушул нерсени токтоттук. Себеби кээ бир кесиптештерибиздин үйлөрү тонолуп, өрттөлүп, канча 60тан ашуун биздин жарандарыбыз каза болуп, биздин ата-энелерибиз мүңкүрөп турса, биз анан майрам тосуп отурсак, бул туура келбейт. Биз ошол майрамга кеткен чыгымды биздин Лейлек районундагы 100ге жакын үйү өрттөлгөн кесиптештерибизге канчанан тийсе акчалай жардам берүүнү чечтик. Убакыттан пайдаланып, бардык билим берүү мекемелериндеги кызматкерлерди эртеңки 5 октябрдагы майрамыңыздарды көңүлдүү өткөрүп, окуучуларыңыздар менен бирге куунак иш-чараларды өткөрүшүңүздөргө тилектешмин. Мамлекетибиз тынч болсун, анын ичинде биздин кесиптештер оорубаңыздар, ден соолугуңуздар бекем болуп, дайыма жаш жеткинчектерге татыктуу тарбия берип жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Жакын кылып келечектин ыраагын, жүрөктөргө жылуу маанай сунарым, жылдар бою бирге болуп жаныңда, жүрсөм дагы таркабаган кумарым. Билим берип, гүл өстүргөн көңүлгө, берекелүү бийик адам мугалим. Кучагын ачса, жан дүйнөсү таптаза болгон балдар чуркаган ардактуу кесип ээлери, дагы бир жолу жалпыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаш эле жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда рахмат сизге эжеке бай барына.